Коомдук биринчи каналдын көрсөтүүлөрүн алатуу маалымат программасы улантат. Сиздер менен студияда Кыял Шаршеева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта ала качууга дуушар болуп каза тапкан Айзада Канатбекованын ишин өлкө башчысы өз көзөмөлүнө алды. Кыргызстан мындан ары өнүгүү жолуна түшүшү керек. Дал ушундай принципти карманган жаштар баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулашты. Мамлекет башчы өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдай боюнча ыкчам жумуш кеңешме өткөрдү. Соңку суткада Кыргызстанда коронавирус 222 адамдан табылып, тумоо 4 кишинин өмүрүн алды. Ички иштер министрлигинде адам өлүмү менен коштолгон ала качуу окуясына байланыштуу кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Анын негизинде маркум Айзада Канатбекованы куткара албаган кызматкерлерге чара көрүлөт. Бишкек шаардык милициясы окуянын айрым жагдайларын ачыкка чыгарды. Каргашалуу окуя коомчулукта кызуу талкууланууда. 27 жаштагы Айзада Канатбекова 5 апрелде уурдалып, анын жана жанындагы адамдын сөөгү 2 күндөн кийин табылган. Бул окуядан улам Ички иштер министрлигинин дарегине сындар айтылды. Ала качуу учуру видеого тартылып калганына карабай, издөө иштери ыкчам жүргөн эмес деген пикирлер жаралды. Арашан айылына жакын жердеги талаада токтоп турган унаадан 2 адамдын сөөгүн мал кайтарып жүргөн адам таап, милицияга кабар берген. Бишкек шаардык милициясы окуяга байланыштуу маалымат таратып, айрым жагдайларды ачыкка чыгарды. Анда айтылгандарга таянсак, Айзада Канатбекова топ балдар тарабынан уурдалгандан кийин апасы менен байланышкан. Милиция кызматкерлери менен кылмышка шектүүнүн ортосунда да телефон аркылуу сүйлөшүү болгон. Мен бул кыз менен 4 айдан бери сүйлөшөм. Биз үйлөнөлү деп атканбыз. Бизге тийишпегиле деп туруп телефонду өчүрүп салды. Андан кийин уже 3 сааттан кийин биз Айзадага, маркум Айзадага номер чалганда телефон иштеп баштады. Иштеп баштагандан кийин биз апасына айттык. Биздин номерди албай койду. Апасы чалгандан кийин ал телефонду көтөрүп, апасына айтты: "Мен түн ичинде үйгө келем. Переживать этпегиле. Мен азыр замир менен өзүм чечишип алам, анан үйгө келем" деп түшүндүрүп айтты да. Андан кийин биздин опер кызматкерлер чалып, кыз менен сүйлөштү. Ал да бизге ошондой эле апасына айткан сөздү бизге кайталап айтып берди. Локациясын фиксация кылганбыз. Ошол жактардын баарын проческа кылып карап чыкканбыз. Аяктын баарын полностью бүт өйдө жактын баарын группалар барып туруп, изилдөө кылып туруп карап чыгышкан. Соттун санкциясы керек мыйзамдар боюнча. Санкциясынан кийин бүт ошол техникалык моменттерди алгычакта бул деген убакыт өтөт. Биринчиден. Экинчиден биз аны алгандан кийин жанагы подельниктерин устанавливать этиш үчүн башка телефондорду да көтөрдүк да. А бул телефондорду баарын деген сим карталарды Ош базарынан саткан, бир сотовый оператор саткан. Ал башка кишилердин атына зарегистрировано болуп калганда, ошол бизге деген убакыт неметип калды да, тоже берилип калды. Кызды уурдоо Медерев Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алып, Коопсуз шаардын видео байкоосунда кызыл унаанын багыты Ак өргө конушуна чейин гана аныкталып, андан соң табылбай калган. Камера фиксация кылгандан кийин ал биз ойлогонбуз бир направленияси Орский направление кетти деп, ошон үчүн Сосновканы барып текшерип атпайбызбы, постучу. Ошол направлениеде бүт чүйдүн региону бир направление ошол жактан жок болуп аткандан кийин возможно кайрылып алып туруп, бул бул тарапка кетти деген ой болду. Себеби дегенде кыздын ата теги балыкчыдан болот. Ал тарапка группалар кеткен да. Анан бул ошол жактан тол жакка чыгып туруп, именно камералар жок жак менен барып туруп, жанагы Чокморов айылынан барганда, Арашандын Чокморов айылынан өтүп Арашандын аркасынан ылдый түшүп туруп, жанагындай асфальттан чыгып барып туруп, анан дагы солго бурулуп келип, айдоо жерге оң жактагы 2 дөңгөлөк менен трактор айдап кеткен жерге тыгылып калган. Ал жерден тиягынан да, биягынан да 4 жагынан тең жанагындай чечек канаттар менен тосулуп, айдоо жерде көрүнбөйт экен. Кандуу окуяга байланыштуу соттук медициналык экспертиза дайындалган. Алдын ала айтылган болжолго таянсак, кылмышка шектүү Замирбек Теңизбаев Айзада Канатбекованы муунтуп, андан соң өзүнө бычак менен кол салган. Жана Теңизбаев деген эмне менен табылган болчу, мойнуна кесилген жаракаттар менен, анын жанында жанакындай обой кескен атайын жана канцелярский нож деп коет, ошол бычак эмес, ошо канцелярский нож табылган болчу, жанында сотовый телефон табылган болчу. Жана жертва маркум Айзада ошол жерде жана мойнунда футболка менен оролунуп, мындай сол жагында жатып калган болчу да. Азыр соттук медициналык экспертиза корутундусу күтүп атабыз. Бүгүн азыр предварительный механический асфиксия, удушение деп берип атат.
Вот ошол футболкасы ошол кимге таандык экен, Теңизбаевго. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Теңизбаевдин 3 шериги кармалганын кабарлады. Ал арада кылмышка шектүү маркумдун каргашалуу окуянын алдында жакындарына жиберген билдирүүсү делеген аудио интернет желесине таркады. Айзадан мен ушунча күттүм, мен Айзадан мен сүйдүм. Башкадан жашайлы, башкадан баштайлы десем дагы болбоду. Бир айтты күт деди. Макул деп күттүм. Мына жанымда олтурат. Биздики мына вообще сложный отношения болчу акыркы күндөрү. Билбейм. Адам өлтүрүп, өз жанын кошо кыйган 36 жаштагы жаран мурда Россияда каракчылыкка, опузалап талап кылууга айыпталып 3 ирет соттолгону, бир нече жыл абакта отурганы кабарланды. Теңизбаев Кыргызстанга кайтып келгенден кийин соңку 4 жылда автоунааны ижарага алып, такси айдап иштеген. Ал эми Айзада Канатбекова былтыр Кыргыз-Түрк Манас университетин аяктаган. Саналуу күндөрдө Түркияга кетүүгө камынып жаткан. Бир үйдүн жалгыз кызы Балыкчы шаарында жерге берилди. Ички иштер министрлигинде каргашалуу окуяга байланыштуу кылмыш ишинен сырткары кызматтык иликтөөдө жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен милиция тарабынан алешемдикке жол берилгени аныкталса, тиешелүү кызматкерлерге чара көрүлөт. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Ала качууга дуушар болуп каза тапкан Айзада Канатбекованын ишин өлкө башчысы өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларына жарыялады. Билдирүүдө кылмышка тиешеси бар бардык жактар жоопкерчиликке тартылып, катуу жаза алары белгиленген. Ал эми бүгүн зордук зомбулукка каршы өткөн тынч митингде элдин алдына өкмөт башчы чыгып, бир катар суроого жооп берди. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулукта кыз ала качууга байланышкан үрөй учурган окуялардын бири болуп калды. Бир нече жыл мурун дал ушундай эле ала качууга дуушар болгон Бурулайдын тагдыры да кыргызстандыктар үчүн эстен кеткис окуя болуп калган эле. Маркум Айзада Канатбекованын иши боюнча президент Садыр Жапаров бүгүн билдирүү жасап, кылмыш ишин жеке көзөмөлүнө алганын билдирди. Өлкө башчысы маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, бул каргашалуу окуяга түздөн-түз катышкандар мыйзам чегинде катуу жазаланаарына убада берди. Айрыкча ички иштер министрлигинин иши жөнүндө айтып кетким келет. Коомубузда мыйзамдуулук жана тартип биринчи орунда турушу зарыл. Муну эч ким унутпашы кажет. Айзада Канатбекованы ала качып, ага ушунчалык ырайымсыз мамиле кылган кайгылуу окуя тарыхта ала качуунун акыркысы болушу керек. Азыркы өнүккөн коомдо буга такыр жол берилбеши керек. Мындай кылмыш иштери үчүн баардыгы жазаланышы зарыл. Мен Айзада Канатбекованын ишин жеке көзөмөлүмө алам. Бул иш аягына чыгарылышы зарыл жана жазасы сөзсүз болот. Кыргызстандын баардык жарандарын, эгерде кыз ала качуу аракеттерин көрүп кайдыгер карабоого чакырам. Ар бир кыргызстандыктын өмүрү жана эркиндиги баарынан жогору турат. Ошондой эле президент коомчулукта кыздарды мажбурлап никеге тургузуу дагы деле орун алып жатканы кабыл алынгыс көрүнүш экенин, Айзаданын башына келген окуя анын үй бүлөсү үчүн гана эмес, жалпы мамлекет үчүн чоң трагедия деп баса белгилеген. Мына ушул зордук зомбулукка каршы бүгүн Борбор калаада тынч митинг өттү. Чогулгандар алгач иш-чараны Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында өткөрүп, андан соң өкмөт үйүнө жүрүш жасашты. Бул жерде акциянын катышуучуларына премьер-министр Улукбек Марипов чыкты. Провести объективное расследование. Тынч митингдин катышуучулары өкмөткө бир нече талап койгон. Кылмыш ишин тыкыр иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо. Ага катар ички иштер министринин жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын отставкасын талап кылышты. Премьер-министр Улукбек Марипов Айзаданын өлүмү боюнча иш өкмөттүн жана президенттин жеке көзөмөлүнө алынганын, бул жагдайга байланыштуу баардык тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Ал эми акциянын катышуучуларынын ички иштер министри отставкага кетеби деген суроосуна териштирүү иштери аягына чыкканда баары маалым болоорун айтты. Жогорку кызматтагы милиция кызматкерлерине чара көрүлөт. Кыска убакытта жагдайды териштирип, жыйынтыгын айтабыз, деди премьер-министр. Мен деле буга абдан кайгырып турам. Жүрөгүм менен айтып атам, муну уксаңыздар. Ошондуктан бул боюнча толук чаралар көрүлөт. Кызматтык териштирүүлөр жүрүп атат. Негизи ал маселелердин баары каралат. Азыр териштирүү жүрүп атат, уруксат берсеңер. Ала качуу үчүн жаза катаалдашканына карабастан уурдап кетип, мажбурлап никеге тургузуу жаштар арасында дагы деле уланып жаткан учурлар бар. Мындай өкүнүчтүү окуяга ар бир жаран кайдыгер карабай, ала качууну түп тамырынан бери жок кылууга коомчулук жапа-тырмак аракет кылышы керек деген пикирлер үстөмдүк кылуудан. Самат Асипов, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Ош шаарында жаштар, жарандык активисттер тынчтык митингине чыкты.
Тилектештик акциясынын катышуучулары ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын ата-энесине, жакындарына аза кайгысын тең бөлүшөрүн билдиришти. Коомчулукту үй бүлөлүк зордук зомбулукка, ала качууга каршы туруу менен мындай учурга кайдыгер карабоого чакырыктар жасалды. Тынчтык митингинин катышуучулары ар кандай жагымсыз окуяларды болтурбай анын алдын алуу боюнча укук коргоо кызматкерлерине бир катар ой пикир сунуштарын жолдошту. Мен энемин, менин кичинекей кызым бар, өсүп келаткан. Бизди коргогон органдарга мындай сунуш менен келип отурамын. Формачан бир байке барып туруп эле 2 саат жөн эле бир тренинг өтүп кетпестен боло турган окуяларды, башыбызга келип калышы мүмкүн болгон коркунучтарды чыныгы оценка менен көрсөтүп, ошол учурда кыздар кандай реакция көрсөтүш керек, айлана чөйрөдөгү балдар кандай реакция көрсөтүп, кантип жардам бере алса болот. Ошого окшогон, мисалы жаштар өсүп келаткан өспүрүмдөргө туура көрсөтө билүү да, туура түшүндүрө ала билүү. Алар милициядагындай кайдыгерлик мамиле, ошол жерде жүргөн жарандар деле кайдыгерлик мамиле кылып койгонда, биз ушундай кайдыгер болуп, ушундай кылмыштар болуп атса, кайдыгерлик болсок, ушундай нерселер көбөйө берет да. Ала качуунун артынан ажал тапкан жаш кыздын өлүмү коомчулукта кызуу талкууланып, окуя тууралуу бардык фактылар көзөмөл камераларына түшкөнү менен өлүмгө себепкерлердин табылбай жатканы укук коргоо органдарына болгон ишенимди жоготту. Бул багытта укук коргоочулар менен дин аалымдары бир эле милиция эмес, жалпы элдин аракети менен тескери көрүнүштөрдөн арылууга болоорун айтышат. Кененирээк Элиза Нурматова айтып берет. Коомдогу кайдыгерликтин кесепетинен ажал тапкан кыздардын тагдыры эч бир адамды кош көңүл калтырбашы керек. Дин тармагындагы аалымдар эл чогулган жерлерде атайын жыл сайын жылдык программалар түзүлүп, үй бүлөнү сактоо, зомбулукка каршы күрөшүү, мээримдүү болуу жана жаман сапаттардан арылуу сыяктуу тематикалык багыттагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бирок ага карабай коомдо кездешкен жагымсыз көрүнүштөрдөн очук үзүлбөй келет. Баары бир деген мага баары бир дегенде бир абал болуп атат да. Бирок тилекке каршы биз буга каршы турушубуз керек. Кандай гана болбосун, бул адеп, ахлактык жагы болобу, мыйзамдык жагы болобу, адамдын бири-бирине болгон мамилесинде болобу, биз так болушубуз керек. Сый урматта болушубуз керек. Бирөөнүн оюн, ой пикирин сыйлаганга, анын эркин сыйлап, биз мындай ыймандуу болушубуз керек да. Адамгерчиликтен тайбай, бирөөнө түйшүк түшсө кол кабыш кылуу мектептеги билимден, үйдөгү тарбиядан көз каранды. Тилекке каршы коомчулуктагы азыркы көрүнүштөр ошол өксүп калган тарбия менен кенебестиктин кесепети. Мындайча айтканда, правовой нигилизм дейт, укукту тааныбаандык, маданияттын жоктугу, билимдин жоктугу, мына ошонун баары ушул абалга алып келди да. Анан дагы бир нерсени белгилеп кетиш керек. Баягы кыргыздын каада салтында бул болгон ата-бабадан калган салт дейт. Ата-бабадан мындай терс каада салт калган эмес. Ала качуулар деле болгон. Бирок ала качуулар сүйлөшүп, белгилүү бир жерди болжоп, анан ош жерден алып кетишчи, ат көңөрү учкартырып. А бул жерде малча уурлук да, бул уурлук. Ушундай эле окуя 2018 жылдын май айында да болуп, 10 күнүнүн бир гүлү ачыла элек бурулай тартип коргогон кызматкерлердин кенебестигинен, кош көңүл мамилесинен ажал тапкан элдин эсинде. Анда да көйгөй бийлик өкүлдөрүнө чейин жетип, иликтөө акыйкат чечилерине убада берилген. Акыркы кезде коомчулукта кайдыгерлик кадимки көрүнүшкө айланып бараткандай. Тилекке каршы бул нерсе динге да, мыйзамга да, адамдык сапаттарга дагы туура келбейт. Андыктан келечек муундарды туура багытка тарбиялоо үчүн адистер жаштайынан мектеп программасынан туура нукка багыт берүүгө чакырат. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Фалато 24. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда кылымдарды карыткан кыргыз элинин нарк насили, руханий баалуулуктары, каада салты жана үрүп адаты камтылды. Конституция элдин тынчтык, ынтымакта жашап, табият менен таттуу мамиледе болуп, ата-бабадан калган жөрөлгө нарк насилди бекем кармануу аркылуу улуттук баалуулуктарды сактоонун кепили болмокчу. Теманын уландысы кийинки материалда. Кыргыз эли жүздөгөн кылымдарды карытып, жазылбаган мыйзамдар менен күн кечирип, табият менен тыгыз жуурулушуп, көчмөн жашоого ыңгайлашкан көптөгөн пайдалуу материалдык жана руханий көрүнүштөр калыптанып калган. Тилекке каршы азыркы ааламдашуу доорунда кыргыз элинин баалуулуктары унутта калып бараткансыйт. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү улуттун баалуулуктарын сактап калуу максатында баш мыйзамга жаңы берене киргизишкен. Атайы бир глава киргиздик да. Бул коомдогу руханий маданий, коомдун руханий маданий негиздери деп аталат.
Бул 2 статьядан турат, 21-22 статьялар. Баптары көп экөөнүкү тең. Анан ошол жерде баягы биздин буга чейинки улуттук нарктарыбызды, нарк дөөлөттөрүбүздү сактоо боюнча, нарк населебизди сактоо боюнча анан ачык эле бир макалда да кирип койдук. Улууга урмат, кичүүгө ызат дегенчи. Кыргыз элинин көчмөн жашоо принциптери өз алдынча тартип, эреже жана жазылбаган мыйзамдардын жаралышын шарттаган, кары жаш аял эркектин өз орду болгон жан-жаны бар табиятка дагы маани берилген. Эл жерди сүйүү, эл жерге кызмат кылуу, адамдык ариетти сактоо, абийирдүү болуу, эл жер эмне дейт, тууган уру эмне дейт, табиятты дагы баягы сактап мамиле кылуу, эне тилди коргоо, улуттук кийимдерди урматтоо, сүйүү деген ушун баардыгы бул биздин жашообуздун принциптери. Бул мындай алганда кыргыздын өзүнүн түзүп алган кылымдар бою сактап түзүп келген бул конституциясы. Улуттук баалуулуктарды сактоо жана жайылтуу сөз жүзүндө гана эмес, адамдардын талыкпас аракети менен бекемделип, аны менен катар мыйзамдар аркылуу корголушу чоң мааниге ээ дешет адистер. Баш мыйзамга киргизилген беренелер кыргыз элинин үрп-адаттарын жана нарк салттарын сактап, маданиятын өнүгүүсүнө кам көрөт. Улутубуздун дөөлөттөрү, нарк салттары кийинки убакта бузулуп баратат, жок болуп баратат. Мына ушуга ушул баш мыйзамыбызга кирип, ушулга карата атай иш-чаралар кабыл алынсын деп, атай мыйзамдар кабыл алынсын деп, конституцияга бул мындай айтканда өзүнчө бир глава менен кириши, бул келечекте Кудай буйруса ушул багытта мыйзамдардын кабыл алышына жол ачат да. Талдоочулардын пикиринде улуттук баалуулуктарды кынтыксыз сактоо гана мамлекеттеги социалдык адилеттикке, экономикалык бакубатчылыкка, билимге, илимге жана руханий өнүгүүгө өбөлгө болмокчу. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24. Президент Садыр Жапаров эл аралык финансы корпорациясынын Борбор Азия боюнча регионалдык өкүлчүлүгүнүн башчысы Кассандра Калберт менен жолугушту. Өлкөнүн эл аралык финансы корпорациясы менен мамлекет үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташуу келечеги талкууланды. Мамлекет башчынын айтымында жакынкы убакта эл аралык өнөктөштөр жана инвесторлор менен иштөөнүн натыйжалуу механизми түзүлөт. Инвесторлар менен иштөөнү жакшыртуу, алардын ишмердүүлүгүнө зарыл кепилдиктерди берүү максатында инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин статусу жогорулатылып, ыйгарым укуктары кеңейтилет. Анын жыйынтыгында бизнес жүргүзүү жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эркин жана ачык айкын шарт түзүлөт. Мамлекет башчысы өлкөнү өнүктүрүү стратегиясын даярдоо боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Анын алкагында орто мөөнөттүк мезгилде өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттары аныкталат жана экономиканы посткризистик мезгилден кийин калыбына келтирүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Стратегияда ошондой эле жагымдуу инвестициялык климат түзүү, финансы секторун жана санариптештирүүнү өнүктүрүү багытындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча тапшырмалар жана чаралар камтылат. Эл аралык финансы корпорациясынын инвестициялык долбоорлорду колдоо, жеке секторду жана финансы рыногун өнүктүрүүгө көмөктөшүү боюнча бай тажрыйбасын эске алуу менен президент кызматташууну тереңдетүүгө өтө кызыктар экенин билдирди. Жеке секторга жана жеткиликтүү социалдык турак жай курууга жеңилдетилген каржылоонун жаңы инструменттерин түзүүнү карап чыгууну сунуштады. Ал аэропортторду модернизациялоо жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагындагы долбоорду ишке ашыруунун мааниси жөнүндө айтты. Эл аралык финансы корпорациясынын регионалдык өкүлчүлүгүнүн башчысы Кассандра Калберт кыргыз тараптын айткан артыкчылыктуу багыттары уюмдун жакынкы келечектеги приоритеттерине толугу менен дал келерин баса белгиледи. Учитывая большой опыт международной финансовой корпорации в поддержке инвестиционных проектов, оказание содействия в развитии частного сектора и финансового рынка, мы выражаем высокую заинтересованность в углублении нашего сотрудничества. Жогоруда айтылган долбоорлорго жаңы инвестицияларды тартууда өлкөнүн чоң потенциалы бар. Биз Кыргызстандын экономикасын коронавирус пандемиясынын кесепеттеринен тезирээк калыбына келтирүү жана жарандардын жашоо турмушун жогорулатуу боюнча биргелешип иштөөгө даярбыз. Президент Садыр Жапаров Венгриянын тышкы иштер жана соода министри Питер Сиертаны кабыл алды.
Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана андан ары арттыруу чаралары боюнча пикир алмашуу болду. Жапаров Европа бириминдигиндеги Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгон Венгрия менен мамилелерди жогору баалады. Бул өнөктөштүктү мындан ары өркүндөтүү максатында Садыр Жапаров эки тараптуу кызматташуунун маанилүү маселелерин натыйжалуу чечүү үчүн Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешин түзүүнү сунуш кылды. Венгрия премьер-министри Виктор Орбанга салам жолдоп, аны Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды. Садыр Жапаров соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү зарылдыгын белгилөө менен өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнүн оң динамикасын айтып, ошол эле маалда андан ары өнүктүрүүнүн чоң потенциалы бар экенине токтолду. Мамлекет башчысы Венгриянын айыл чарбасындагы жаңы технологияларды колдонуу тажрыйбасына кызыктар экенин билдирип, Венгрия тарапка Кыргызстандын аймагына экологиялык таза продукция өндүрүү боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуш кылды. Ишкерлер чөйрөсүнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө максатында мамлекет башчысы Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда ишкерлер кеңешин түзүүгө чакырып, бардык маселелердин тез арада чечилишине жана баш кеңсеси Бишкекте болгон Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун иштеп баштарына бекем ишенимин билдирди. Садыр Жапаров жалпы түрк тамырына негизделген өлкөлөр ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыктын олуттуу потенциалын белгилеп, Питер Сиыртага эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон жеке салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Венгриянын тышкы иштер жана соода министри Питер Сиырта Венгрия тараптын эки өлкөнүн стратегиялык мамилелерин олуттуу мазмун менен толтуруу ниети бар экендигин билдирди. Мы считаем важным дальнейшее рассмотрение торгового и экономического сотрудничества Кыргызстана с Венгрией, несмотря на положительную динамику товарооборота между нашими странами, имеется значительный потенциал для его дальнейшего развития. В целях дальнейшего развития стратегического партнерства предлагаем создание Кыргызско-Венгерского стратегического совета. Данный совет мог бы эффективно решать все важные вопросы двустороннего сотрудничества. Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргызстанды экономикалык жактан өнүктүрүүгө венгриялык компаниялардын катышуусуна жакшы мүмкүнчүлүк берет. Венгрия жетекчилиги түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин ишмердүүлүгүн дагы жогору баалайбыз. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кызматташтык кеңешинин алкагындагы Венгриянын позицияларын колдогондугу үчүн Кыргыз тарапка ыраазычылык билдирем. Биз түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин инвестициялык фонду жана өнүктүрүү банкынын башкы кеңсеси Бишкекте ачылышын колдойбуз. Кыргызстан менен Венгрия өз ара алаканы арттырууга кызыктар. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда кызматташтыкка байланышкан бир катар маанилүү маселелер талкууланды. Эми эки өлкөнүн мамилеси ар тараптан өнүктүрүп, буга чейинки байланыштарды ого бетер чыңдоо үчүн атайын жол картасы даярдалат. Европа өлкөлөрүнүн ичинен Венгрия Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө маани берип жаткан мамлекет. Эки өлкөнүн кызмат адамдары бири-бирине каттап дипломатиялык алака түзүлүүдө. Тышкы иштер министрлеринин Бишкектеги жолугушуусунда виза маселеси да көтөрүлдү. Венгрия элчилиги Европанын 7 өлкөсүнө виза бере баштайт. Стратегиялык өнөктөшүүбүздү мындан ары чыңдоо максатында биз бүгүн Кыргыз Республикасынын жана Венгриянын тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде стратегиялык кеңеш түзүүнү макулдаштык. Анын алкагында эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерди тез арада чечүү максатында жолугушууларды туруктуу негизде өткөрүүнү макулдаштык. Тышкы иштер министрликтерибиздин ишин ыраттуу жүргүзүү максатында биз 2022-2023 жылдарга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен Венгриянын тышкы иштер министрлигинин ортосунда кызматташтык программасына кол койдук. Анын сыртында кошумча айтып кете турганым, бул жылдын сентябрь айынан баштап Венгриянын Бишкектеги элчилиги Европанын 6 мамлекетине виза бере башташат. Бул Испанияга, Италияга, Австрияга жана Вышеград группасына кирген мамлекеттерге, Чехия, Польша, Словакияга, анын сыртында Венгрияга, 6-7 мамлекетке. Эки өлкөнүн билим берүү тармагындагы алакасы да бекемделет. Венгрия кыргызстандык студенттер үчүн билим алууга берилип келген жылдык квотаны 75-тен 150-ге көбөйттү. Казакбаев менен Петер Сиарто саясат, экономика, саламаттык сактоо, маданият жана спорт жаатындагы кызматташуу маселесин да талкуулашты.
Венгрия Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө маани берет. Биздин өлкө евро биримдигине, ал эми Кыргызстан ЕЭПке мүчө. Бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу зарыл. Келерки жылы өлкөлөрүбүздүн дипломатиялык алакасына 30 жыл толот. Карым-катнашты өнүктүрүүгө жол ачабыз. Дипломатиялык алака 30 жылга жакындап баратканы менен Венгрияда кыргыз элчилиги ачылган эмес. Кыргызстан Будапештте дипломатиялык өкүлчүлүктү түзүүнү максат кылып жатат. Буга чейин 50 миллион долларлык уставдык капиталы менен Биргелешкен өнүктүрүү фондун түзүү макулдашылган. Анын 16 миллиону жакынкы күндөрү, калганы жыл аягына чейин берилет. Каражат айыл чарба, туризм, энергетика тармактарына жумшалары күтүлүүдө. Биргелешкен өндүрүш ишканалары да ачылат. Алыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Номер 44-549 аскер бөлүгүнүн аскердик госпиталына мобилдик суу тазалоочу тутум салтанаттуу берилди. Аны Венгриянын тышкы иштер жана соода министри Питер Сиерта тапшырып, Кыргызстандын коргоо министри Таалайбек Өмүралиев кабыл алды. Министр өлкөнүн аскер госпиталынын дараметин жогорулатууда мындай техника маанилүү экенин белгиледи. Венгриянын адистери тутумду пайдалануу үчүн кыргыз адистерин даярдаган. Ал Кыргызстан менен Венгрия ортосундагы саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыгын арттыруу максатында берилди. Бул жерден да соруп алып тазалаганга мүмкүнчүлүгү бар, агып аткан суунун дагы тазалаганга мүмкүнчүлүгү бар да. Мына ушул экинчи уровеньдеги госпиталь жанакы оондун алкагындагы миротворческий операцияларга даярданып атканбыз. Ошого дагы мындай бир жиберсек болот деп айтам да. Терроризм жана экстремизм дүйнө коомчулугуна дагы эле коркунуч жаратып келет. Дүйнөнүн булуң бурчунда куралдуу кагылышуулар токтобой жатат. 6 жыл аралыгында евро биримдик жана Венгрия мындай коркунуч туудурган көрүнүштөрдүн кесепетин тартты. Жыйынтыгында терроризм жана радикализм массалык миграцияга алып келди. Ideológiák terjedésével és fegyveres konfliktusokkal. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдай боюнча ыкчам жумушчу кеңешме өткөрдү. Ага өлкөнүн бардык областтарынан саламаттыкты сактоонун аймактык мекемелеринин жетекчилери катышты. Республикадагы азыркы күндөгү эпидемиологиялык кырдаал жана аны жакшыртуу, турукташтыруу боюнча зарыл чаралар талкууланды. Медициналык мекемелердин жетекчилери коронавирустун 3-чү толкунуна даярдыгы, керектүү дары-дармектер жана жеке коргонуучу каражаттар менен канчалык деңгээлде камсыз болушканы жөнүндө маалымат беришти. Жапаров медициналык мекемелерди дары-дармектердин кору менен жетиштүү камсыздоо жана аларга кошумча керебет орундарды уюштуруу милдетин койду. Мамлекет башчысы ошондой эле коронавирус инфекциясын жуктурган учурларды эрте аныктоо боюнча иштерди күчөтүүгө көңүл буруп, тест системалардын кошумча партияларын сатып алуу маселесин тезинен карап чыгуу зарылдыгын баса белгиледи. Кеңешменин жыйынтыгында коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына каршы күрөшүү жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу боюнча конкреттүү сунуштамалар менен тапшырмалар берилди. Саламаттык сактоо министрлиги ооруканалардагы керебеттерди жайгаштыруу планын иштеп чыкты. Кокус эпидемиологиялык абал курчуп кетсе, медициналык камсыздандыруу фонду 200 миллион сом бөлөт. Бул тууралуу ыкчам штаб өткөргөн брифингде айтылды. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 222 адамдан табылып, 4 киши каза болду. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, Бишкекте 183, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 24, Ысык Көл облусунда 4, Нарын облусунда 2, Жалал Абадта 4. Баткен облусунда 1 кишиден илдет аныкталды. Ал эми бир сутка ичинде 111 адам коронавирустан айыгып чыкса, 712 бейтап стационарларда дарыланууда. Соңку бир күндө өлкө боюнча 12 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги илдеттин 3-чү толкунуна карата 11237 керебет даярдоону пландап жатат. Мындан сырткары дары-дармектин кору даярдалат. Бүгүнкү күндө коронавирус менен ооруп жаткандар үчүн 1498 керебет даяр. Мунун ичинен 162 интенсивдүү терапия палатасында. Стационардык деңгээлде 3246 ИВЛ аппараты колдонуп жатат. Кычкылтек концентраторлордун азыркы учурда 8234 даанасы бар. Республика боюнча жалпы 4750 адис дарыгерлер, орто медициналык кызматкерлер болсо, алардын ичинен 36555 COVID-19 илдетине боюнча окутулуп даярдалган. Эгерде абал курчуп кете турган болсо, медициналык камсыздандыруу фонду 200 миллион сом бөлүүгө даяр. Ар бир орун акчасы 200 миллион даярдалып кармап турабыз. Азыр дары-дармек боюнча 227 миллион сомго дары-дармек бүт
больницаларда бар. И bir айлық потребность 95 миллион деп есептелген. Бізде 227 миллион ақшамыз бар. Бұл 2 айға. Өлкөдө коронавирус жұқтырған бейтаптарды 4 протоколдун негизинде дарылоодо. Эми 5-чи протокол киргизилерин дарыгерлер билдирет. Бейтаптардын бат сакайуусуна дарылоонун туура акмасы жана дарыгерлердин кесипкөйлүгү себепкер. Андыктан илдетке кабылганда өз алдынча дарыланбоого чакырат. Биринчи симптомдор байкалган күндөн баштап эле көпчүлүгү азыркы учурда мессенджерлерден, соцсеттерден алышып, ар кандай дарылоонун ыкмаларынын схемалары менен бири-бири менен бөлүшүп, ошол ыкмалар менен туура эмес дарылангандыктан ушундай көпчүлүк багы оорунун кабылдап кетип, ошондой эле өнөкөт оорулары бар адамдардын оорулары күчөп кеткен, оор абалда бизге кайрылгандардын саны өтө көп болуп атат. Адистер бет кап тагынуу, колду жуу жана аралыкты сактоо сыяктуу санитардык нормаларды сактоону эскертет. Сайфуддин Мурзаев, Дайна Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Баткен облысында коронавируска каршы эмдөөнүн алгачкы этабы башталды. Синофарм Кытай фирмасы чыгарган вакцинанын өлкөгө келген 150 000 дозасынын 8 000 данасы Баткен облысына жеткирилген. Мында саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 226 буйругунун негизинде эмдөө жүргүзүү үчүн райондук жана шаардык санэпид көзөмөл борборунун жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун дарыгер-иммунологдору, алардын жардамчылары атайын окуулардан өткөн. Аны менен катар үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна эмдөө үчүн атайын бөлмөлөр уюштурулган. COVID-19 каршы ийне алардан мурда адамдын дене табы текшерилип, кан басымы өлчөнөт. Ийне алынгандан кийин дагы жарым саат бейтаптын абалы дарыгердин көзөмөлүндө болот. Вакцинация акысыз жүргүзүлөт. Алгачкы этап менен мед кызматкерлер жана педагогдор, аскер адамдары коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүдө. Бұл инактивированный вакцина деп коебуз, жанагы вирустун частицасын алып туруп, ошону иштетилгендеги вакцинада. Анын бул 2 этапта жасалат. Биринчи алгандан кийин сөзсүз ал адамдын бүт бардык маалыматы, иненен бери паспорттогу бүт бардык маалыматтары атайын базага киргизилет. Базага киргизилгенден кийин ал эмделген адамга атайын карточка берилет, COVID-19-дан эмделди деген. Экинчи дозасы 21 күнү, 28 күнгө чейинки убакытта жасалат. То есть алып бүткөндөн кийин, биринчи дозаны алып бүткөндөн кийин 21 күнөн кийин кайра экинчи дозаны жасашыбыз керек. Ошто үгүт ишине байланышкан 9 арыз иликтенүүдө. Бүгүндөн тартып милиция кызматкерлеринин коштоосунда бюллетендер добушканаларга жеткириле баштады. Дагы 3 добушкана кошумча ачылды. Ал арада аймактык дарыгерлер тумоонун 3-чү толкунуна карата атайын окуудан өтүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Үгүт өнөктүгү башталгандан тартып Ош облустук милициясына 9 маалымат катталган. Добуш сатып алуу фактысы боюнча 2 арыз териштирилүүдө. Көбүнчө административдик ресурсту пайдалануу, анан ошол кандидаттар туурасында туура эмес маалымат берди деген добушту сатып алууга аракет болду. Жол оңдоп берем деди, дагы башка нерсе кылды. Бул боюнча азыр ошол териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми бир фактысы боюнча азыр иш кыскартылган. Бул мурда туура эмес маалыматтарды берди деген. Бул жолу милиция кызматкерлери баштагыдай өнөктүккө 2 же 3 күн калганда эмес, 1 апта мурун күчөтүлгөн тартипке өттү. Максаты шайлоо алдындагы мыйзамсыз аракеттерди болтурбоо менен алдын алуу. Ал эми коомдук коопсуздукту көзөмөлдөөгө бул күнү 500дөн ашуун элдик кошуун тартылат. Добуш кагаздар бүгүндөн тартып милиция кызматкерлеринин коштоосунда добушканаларга жеткириле баштады. 11 апрель күнү Ош шаарында 78, облусунда 515 добушкана иштейт. Мунун 3-өө жаңыдан кошулду. Бул жолу ар бир шайлоо участкасында жаңы координациялык топтор ачылды. Ал топторго аймак шайлоо комиссиясынын төрагалары жетекчилик кылат дагы. Топко мүчөлүккө ошо жергиликтүү укук коргоо органдарынын жетекчи кызматкерлери кирген. Демек, ар бир арыз даттануу боюнча сөзсүз түрдө аймак шайлоо комиссиялары реакция кылууга милдеттүү. Добуш берүү күнү жакындаган сайын тизмеден өзүн таппай же каттоосун өзгөртүүнү каалаган жарандардын саны өскөн. Былтыркы парламенттик шайлоого салыштырмалуу бул жолу Ош шаарында добуш берүүчүлөрдүн саны 20 000ге кыскарган. Разаков көчөсүнүн 46-үйүнүн башчысы шайлоого болжол менен 200дөй жашоочунун катыша албай калышы ыктымалдыгын айтып чыкты. Бул үйдө 95% азыр учетто турбайт. Жакында мына 5 жылдын ичинде канча шайлоо болду.
Ошон үчүн мен бир эле жолу гана катыштым бул форма-2 толтуруп. Бул үйүңөр бизде Ош шаарынын мэриясынын балансында жок. Албай атат, эч кимиси албай атат, эч кимиси метпей атат. Биз азыр отурабыз, кимге кайрылышыбызды билбей деле калдык. Бул жерде иш жерде учетубуз жок. Шайлоо болсо ошол жака барганга туура келип атат. Бир справка андай мындай керек болсо ошол жака барганга туура келип атат. Мисалы жерде учетто болсок, балдарыбызды садикке, мектепке орноштурганга да оңой болот экен. Добуш берүү күнү санитардык эрежелерди тыкыр сактоо өзгөчө көңүл борборунда болот. 2 айдан бери туруктуу абал сакталып турган Ошто соңку күндөрү тумоону жуктуруп кайрылгандардын саны өскөн. Ар бир аймакта жеринде тумоону жайылтпоо, аны натыйжалуу дарылоо максатында медицина кызматкерлери атайын окуу курсунан өтүүдө. Мультидисциплинардык команда деген ар бир ооруканада бар. Ал анестезиологтон, инфекционист врачтан, пульмонологтон турат. Булар эмне кылат? Эгерде оор абал түзүлүп калса, ошол райондогу же болбосо ошол аймактагы дарыгерлер ошол үйрөтүлгөн бизден окуган команда менен консультация алып дарылай берет. Бул күнү шайлоо Оштогу 3 шаардык 81 аймакты кеңеште өтөт. Ош шаарында 151 миң, облус аймагында 732 миң шайлоочунун тизмеси илинди. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алато 24, Ош шаары. 11 апрелде жергиликтүү кеңешке шайлоолор жана Конституциянын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча референдум өтөт. Ага карата жерлерде даярдык иштери көрүлүүдө. Жалал-Абад шаарында шайлоо тилкелери негизинен даяр. Ошо шайлоо күнү ишке даярдайбыз. Жалал-Абад шаарындагы номер 2103 шайлоо тилкеси 11 апрелде өтүүчү жергиликтүү кеңешке шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча жалпы элдик добуш берүүгө даяр. Адистер автоматтык эсептегич урналардын иштешин текшерүүдөн өткөрүүдө. Аталган шайлоо тилкесинде 2535 жаран жергиликтүү кеңешке, ал эми 2510 шайлоочу референдумга добуш берет. Урналар боюнча тестирование өтүп атабыз азыр. Аппараттарды ошо текшерип, бири референдумдуку, бири жергиликтүү кеңештики. Ошо урнанын бирөөсү. Если вот аппараттар неме болуп калган болсо, ошо эмебиз да бар. Бул урна. 11 апрель күнү Жалал-Абад шаары боюнча 25 шайлоо тилкеси иштейт. БШК тарабынан бюллетендер келген. Аймактык шайлоо комиссиясы аны эсептеп чыгып, шайлоо тилкелерине таркатат. Анын негизгиси азыркы ушул дүйнөдө болуп жаткан жана өлкөбүздө болуп жаткан пандемиялык кырдаалга байланыштуу талаптарга атайын алгоритм боюнча дагы программалар келди, эрежелер БШКдан келип түштү. Ошолор боюнча участкалык шайлоо комиссияларына таркатылды, шаардык милиция бөлүмүнө таркатылды, жергиликтүү кеңештерге берилди. Ошолордун программасы боюнча жергиликтүү кеңешке шайлоо жана референдумду өткөрүү мыйзамына ылайык өзгөчө категория камтылат. Добуш берүү күнү шайлоо участогуна келе албаган шайлоочулар участкадан тышкары добуш берет. Аймактык шайлоо комиссиясына ал боюнча арыздар келип түшкөн. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жалпы 605 арыз келип түшкөн жана ошондой эле референдумду өткөрүү боюнча 708 аскердик кызматкерлер бар, убактылуу кармоочу жайдагылар бар, милиция кызматкерлери бар. Ошол участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү бар. Ооруканалар бар бизде. Ошолордун баардыгы камтылып, мына ушундай болгон. Бирок техникалык каражаттар боюнча мүчөлүштөр жок десе да айта алабыз да. Жалал-Абад шаардык кеңешине 5 партия ат салышууда. Жалпы талапкердин саны 293 түзөт. Шаардык кеңешке 31 депутат тандалыш керек. Кала боюнча шайлоочулардын саны 50 миңден ашат. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Алато 24, Жалал-Абад шаары. Баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча түшүндүрмө жыйындын акыркы жолугушуусу Хусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин студенттери менен өттү. Биздин өлкө, биздин конституция, биздин чечим аталышындагы жыйында студенттер конституциянын долбоору тууралуу өз ойлорун ортого салышты. Кыргызстан мындан ары өнүгүү жолуна түшүшү керек. Дал ушундай принципти карманган жаштардын катарында Жаңыл Бактуугулова да бар. Ал баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы билим берүү жана бир катар социалдык багыт боюнча киргизилген жаңычылыктар жаштардын билим алуусуна шарт түзөт дейт. Эң эле негизги актуалдуу нерсе болуп жаткан бул илим билим темасы боюнча көптөгөн нерселер каралыптыр. Мисалга алсак, ар бир жаран жеке эле кыргыз тили жана орус тили менен чектелип калбастан башка чет тилдерди дагы окууга мүмкүнчүлүк болот деп жатышат. Мага ошол жагы абдан жакты деп айтсам болот.
Өлкө келечегине кайдыгер карабаган жаштардын айтымында Кыргызстанды кризистен чыгаруунун бирден бир жолу бул билим берүүнүн сапатын жакшыртуу керек. Алардын тилеги өлкөдө туруктуулук орноп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулса дешет. Ал эми өлкөнүн өнүгүүсү үчүн референдум өткөрүү зарыл деп эсептешет. 89-референдум абдан жагып турат. Себеп дегенде жалпы аткаруу бийлигинин жүгүн президент өзүнүн мойнуна алып жатат да. Буга чейин парламенттик, президенттик аралаш башкарууну да көргөнбүз. Себеби ал убакта жоопкерчиликти эч ким алган эмес да, өз мойнуна. Эксперттер баш мыйзамдагы бир катар беренелерге токтолуп, жаңы долбоордогу бир катар багыт боюнча киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу айтып беришти. Жаштар долбоор тууралуу өз пикирлерин билдирип, талкуу, суроо жооп менен коштолду. Студенттерге максималдуу түрдө суроо жоопту мындай жөнөкөй жалпак тилинде жооп берип атабыз. Эми бул студенттер биздин келечекте, бул келечек кадрлар, балким кайсы бирөөсү мамлекеттик кызматка барат, бирөөсү болсо мындай ошол жол менен өнүгөт. Анан студенттер ошол адам укуктары, өкмөт, жогорку кеңеш боюнча ошол алардын ыйгарым укуктары боюнча ар кандай суроолорду берди. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулоо боюнча түшүндүрмө жыйын өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында, анын ичинде жогорку окуу жайларда кеңири талкууланды. Айжамал Болот кызы, Арукия Амирдинова, Ала Тоо 24. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай кабарлар менен толукталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.